Мынаны алып коюңуздар, жардам издеп. Аз болсо көптөй көрүп, сабырдуулук кылып. Кандай болуп атат абалыңыз? Жакшы эле болуп атабы? Эмне болуп атат? Жардамдар келип атабы мэрия тарабынан? Эч жерден келбекпи? Бул ошондо адилет жаңгоонуш, Биз жака эч жактан келдик, ошо силерге да рахмат. Өзүңүз Квартирада турабыз, ошо күйөөм 4-5-6 балам бар. 5-6 балам бар. Күйөөңүз Күйөөм буторуп кыйналып иштеге ооруга жумушка жарабай атат. Ошо бул эмеге карата. жардамдар келип атабы негизи башка? Жок, жардам келген жок эч кимден. Партиялардан? Жок, эч кимден биринчи жолу болуп атабыз. Жардамдар келип атабы? Жок, жардам берген жок. Ана кантип атасыздар анан? Эптеп окутусу болуп атабыз. Эжелери жардам берчи биртагандар. Алардын да жумуштары токтоп калды. Жардам бергенге алардын өздүн окуттары, балдары бар. Ар ким өзүнүн окуту менен экен. Болгон эме менен аракет кылып аткылап атабыз. Эми азырында кичине запасыбыз бар да, Кичине. Бирок анын бир канча жетет. Кичине бар эми ошого өтөп турабы. Жакшы. А мындай өкмөт тарабынан же мэрия тарабынан мындай жардамдар, ундар келе элекпи сиздерге? Жок, келген жок. Мындай келген жок. Жазылгыла деп айтып атышабы? Мындай список жазылга беребиз деп. Айтып атышат, эми айткандары көп эле болду, жазылганыбызга көп эле болду деп келдик. Келип калдык. Конокка мынаны алып коюңуздар, аз болсо көптөй көрүп. Сиз да ошо жолдошуңуз майып дешти? Кичине кыйналып атат деп. Аны өзүңүз эле өз арбайыңыз сабап аткан турбайсызбы? Өзүм арабам өзүм. Бул карантинге чейин эмне иш кылып атасыздар? Карантинге чейин ар кайсы жумуштарда иштеп, балдарды багып, азыр ошо кыйналып, жолдошум памперстен, сүттөн кыйналып атат. Эми биз Кудайга шүгүр баягы эми мына пенсия тиет 2-3 күндө. Биз эптеп бирдеме алып алабыз. Анан жана күнүмдүк иштегендер. Күнүмдүк. Ана квартирада турат. Анан тиги жаш балдары бар, аялы иштей албайт. Анан күйөөлөр эптеп бирдеме таап келип, окат кылчу. Ошолорго кыйын болуп атат. Бул жерде бирөө бар. Ошого караш керек да ошолорго. Бир балдар барып алып кетип атат. Кыдыракей бир 20 квартира бар экен. Ошол жерде 2-3 урушуп атат. Сенин жашооң жакшы экен деп атат да. Берсеңер мисалы, өкмөт берсе, конкретно берсин ошого. Турабы? Бербейби? Үйүндө жата берсин, силер эмне болосуңар? Урушуп атат баягы. Тети аял деп атат да. Мисалы ошо таратып жүргөнүм айтат, тети аялга бербе деп атат да. Эми ошолбай акчы эмне Кудай насабы эми ошо квартира. Ишенсеңиз ал жерде эми ошол жерде кой бакканга эме кыласыз, ишенсеңиз. Колунда бар адамга кой бакканга деле жалко ал үйгө. Чындыгында. Ит абыр кеткен көрүнүп турат, күн помощь жардам экен. Ошого сага бербейм деп урушуп атат. Болбойт да. Үйүнөн 2 нан көрүп калды да, үйүндө наның бар экен, сага бербейм деп атат. Ошону айтып коюн. Анан андай болбош керек. Үйүндө жокпу, үйүнүн сыртын көргүлө, ичи деле ошол. Турабы? Турабы? Сиздердин сыртын эшигин көрүп төрүнөт дейт. Ошондой кылып өтүп бергиле, анан конкретно факты кылгыла. Турабы? Анан жөн эле бир тисмеге алып жүрбөгүлө. Тисмеге азыр жөн эле тисип атышат. Чындыгында тисип атат. Кудай сактасын, мага деле кереги жок. Кудайга шүгүр, нанымды тагып жеп атам. Ишим болуп башталат эми. Анан ошо колумда жокторго конкретно берсеңиздер, аябай жакшы болмок да. Анан жөн эле тизме боюнча менен тизме менен кээ бирөө азыр көз жумушта иштегендер алып атыптыр. Угушумча. Жалганбы же? Ошону конкретно бериңиздер. Өзүңүздөр кыдырыңыздар. Биякта эме боюнча кыдырбаңыздар эч качан. Биякта ким иш түзүп берсе ал боюнча да кыдырбагыла. Экинчи группада инвалидмин. Үйдө иштебейм. Кырсык поезд жолунан кырсык болгом өзүм. Бутум протез дейт, бутумда соончогу астыдагы ошо соончогу жарабай калган да, сол бутумдучу. Оң бутумун ампутация кылгандан иштебегендиктен үйдө отурам да. Өз ушундай жашайбыз. Ошол. Бир балаңыз менен.
Бүгүн мына 7 апрель 2020 жыл. Алла Таалабыздын буйругу менен биз азыр бүгүн эки жаңы конушту кыдырдык. Биринчиси Адилет деген Акжар жактагы, Дордой жактагы жаңы конуш, экинчиси болсо Ак Босого. Ошол Ак Босогодо дагы үйүндө майыптары бар, кыйналып жаткан, жардамга муктаж болуп жаткан үй бүлөлөргө кичинекей жардамыбызды берип коелу деп жүрөбүз. Алло. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сиздерге келдик. Бул кичинекей бир аз жардамыбызды. Ошо сиздерде майып бала бар дейт. Мына ушудай. Бул балалар дейт, кыйналып атат дейт сиздерде ошо. Рахмат. Алла разы болсун. Отуруп баспайт, эчтеке кылбайт. Бутылка менен ичет. Жебейт эчтеке колуна кармап. Ошо Өзүңүз жолдошуңуз барбы? бар жолдошум болбогон акча. Жолдошум эчтеке жетпейт, памперстен кыйналабыз ошо. Ошентип эле. Азыр сиз өзүңүз деле үйдө элесиз. Үйдө ошо бул эч жакка чыкпайт, бул сутрик болот, кечке кармайт сутрик ошо. Бул кызым интернетке берген муну да. Бул эмонотун окута албай бундачы. Ошо. Интернетке дейсизби? Интернетке, могу эме жаккачы. Могу эме жак бар го жанакы. Кайсылы? Ак Босогодон. Школго окуу, мектепке бергенге шарт жок болот. Шарт жок, интернетке берген да мурча. Эмнеге мектепке бекерлеп атыш керек да же? Жок, бул эме окута албай койдум да, бул мененчи алып барып машинеден коркот да. Тимен чалбайм да эч жаккачы. Бала менен. Жолдошуңузчу? Жолдошум жок, азыр жумушта. Жок, жолдошуңуз алып барса болот да мектепке. Жок, жолдошум эрте кетет, ал тазалыкта да 1 саат эле иштеп кетет. Муну алып бара албайм да эчтеке. Ал эрте менен саат 6-ларда кетет да. Азыр аны кантип атасыздар эми? Азыр тим более ал бирок Азыр эми жолдошум деп ошо тимеде отурасыз ошо эрте эле берген. Жолдошумда жумуш жок. бирок жолдошуңуз тазалыкта иштесе, анда мэриядан жардамдар болсо керек да? Жок, жардам берген жок мэрия. Ал жолдошумдун азыр жумушу токтоп калды. Жок, отуруп калдык. Тазалыкта иштесе деле мэрия азыр көп жерлерге жардам берип атат. Жок, берген жок, алган жок эчтеке. Жолдошумду. Ошо өзүбүз балага 4 000 эле ала сал эчтеке жетпейт да. Акчасычы. Ошо. Бул үй бүлөгө жардам берүүнү кааласаңыздар, ушул номер менен байланышып, өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Чынында жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берсек, бизге дагы Алла Таалам өзүнүн жардамын берет деп ойлойбуз. Тогуз жылдан бериби? Эмне болуп, кандай мындай эмне деген диагноз коюлган? ДЦП. ДЦП. Больницаларга көрүнүп турабыз. Анан азык учурда кандай болуп атат, сиздерде абал кандай болуп атат? Абал жакшы эле. Жакшы эле. Ооба, үйдөн эле карайбыз. Больницаларга көрсөттүк. Эч жылыш болбогонунан эме кылдык. Үйдөн эле кара деди, бирок могу жерге Корзотто эмеде массажга барып турабыз. Ошол жерге. Мартта барыш керек эле, 2 ай сайын барчубуз да. Мартта барыш керек эле, мындай барбай калдык. Рахмат. Чачтыңыздар анда. Эл катары эле эмне кылабыз эми? Эл көргөндү көрүп атабыз биз деле. Жаңылыктарды көрүп коюп атасыздар. Жаңылыктарды көрүп коюп жакшы эле. Бир ооруп атасызбы? Мен 3 жыл болду жыгылып. Ошондон ушу Тогуруп, өз эмне болуп каякта иштеши элесиз? стройкада эле. Стройкадан учуп кеттиңизби? Учуп кеттим ошондон. Жаңы эми кичинеден Жакшы болуп калатасызбы? Жылыш барбы? Жылыш бар, болуп атат кичинеден. Эмне деп диагноз коюшту ошондор? Бел сынганда ошол жерден операция кылдырам, 2 жолу операция кылдырып эми жакшы болуп калды азыр. Жакшы болуп келатат күндөн күнгө. Жакшы. Кичинеден. Жакшы сакайып кеттиңиз анда эми, э? Мындай сизде майып катары азыр мында мэрия эмелер жардам келип атыптыр да? Сиздерге дагы жазылып Биз деле ошо берет деп атат анан. Келели азыр пока мэриядан. Алла разы болсын. Рахмат ушунчалык жардам бергениңиздерге, күндүк оокат болсо дагы рахмат сиздерге. Алла разы болсын. Азыр тачкич болуп, азыр тачка жабылып калды, иш жок.
продуктабыз тартыш болуп калды. Onun üstüge bul közünden operasiya boldu. Boğun daramatыбызды дагы ада кылып алдык. Зарю көлмененчи. Çoğudan nadir ortum oldu çıktım. Hasta var. Yardım yok. Hante oturan uydu. Koçağa çıkalı ben telefondur gazetesi yok söyleşildi. Hiç kimeye ne yok. O zaman operasyon oldu çıkıp onda oldu. Açar oturamaz uydu. Балдарыңыз бар ма, кыздарыңыз? Балдар мен başka жақта işte. Аларам bayağı yemeğe çıkışadı işte. Bayağı bir lirada oşoğa çıkışadı günlük. Аларам adı uydu oturuşadı. Günlük tabi жүрген yemelerge kıyım oldu da. Yaşayıcılarga. Düşündüm gözü zararlı karap turat kayaktan kep kalıp ekan. Kayadan jardan bolup kalıp ekan. Çıkabız tapпай yok qaytıp kirебиz. Birdeke kılıp taң attırıp kechiktirip jatabız. Балдар менен үйдө. Кичинекей балдарыңыз менен экенсиз да. Кичинекей балар менен Иш токтоду. иш токтоду. Алып баланы эптеп багып аттык эле. Бизге керегиңер жарап, ушулардан баары заман эсе чыгып кетелик. О, мени жакшы турмуштар,